Биз ошо 2003-жылкы кызым ооруганда грипп сыяктуу болуп эле ооруду. Аны гемодиализге алып бардык. 1,5 саат гемодиализ алды Бишкекте. Анан көтөрө алган жок. Каза болуп калды ошол жерде эле. Туаса бөйрөк оору менен 2003-жылкы кызым, 2008-жылкы уулум 9 жашында каза болду. Ошол абалда мен айта албайм. Адамдын эң негизги органы бул жүрөк болуп эсептелинет. Жүрөк кичине тешилип калса же болбосо кандайдыр бир ооруп калса дагы адам өзүнө келе албай кыйналат. Бүгүн биз Абдулла энебиз жөнүндө кеп калабыз. Абдулла энебиз жүрөк кемтиги оорусу менен ооруйт. Учурда ал болгону 4 жашта. Кичинекей досубуз Абдулла Маматов учурда бактылуу балалыктын доорун сүрүп, тең туштары менен ойной турган гана мезгили. Бирок тубаса жүрөк жана бөйрөк оорусу менен алышып жаткан Абдулла бул мүмкүнчүлүктөн чектелип, үй бүлөсү менен бул оор сыноону башынан өткөрүп жаткан чагы. Албетте, ата-эненин эң биринчи милдети балдарынын жашоосуна шарт түзүп, аларга жакшы келечекти камсыз кылуу эмеспи? Каарманыбыздын ата-энеси да өз баласы үчүн жардам сурап, баарына даяр болуп турган чагы. Дал ушул кичинекей Абдулланын жаркын келечеги, айыгып кетүүсү сиз, биз сыяктуу мээримдүү инсандардан көз каранды. Алардын дартын жон терибиз менен сезе албасак да, бүгүн сиздер менен аз да болсо жардам колун суна алабыз. Роддомдо эле текшерип айтты, жүрөгүн текшерткиле деп. Анан роддомдон чыккандан кийин ушу Ошко келип, Ош детский больницага келип, жүрөк больницасына келип көрүндүк. Көрүнсөк, ошо жүрөк ошо клапанда экен. Ошо клапан жакшы ачылган эмес, анан клапан тар, жүрөктөн өпкөгө кеткен клапаны деп ушундай деди. Ар бир бала өз ырыскысы менен төрөлөт. Абдулланын апасы Зура айымдын дагы 6 баласы дени соо төрөлүп, бирок бөйрөк оорусунун айынан 2 кичинекей чүрпөсү бул дүйнө менен кош айтышып, тилекке каршы дагы бир бөбөгү дал ушул дарт менен күрөшүп жаткан учуру. Балдарым жөн гана сасык тумо болуп ооруду деп ойлогон апа, алардын туаса бөйрөк оорусу менен ооруганын билгенде жан дүйнөсү кейген. Мен буга чейин туаса бөйрөк оору менен 2003-жылкы кызым, 2008-жылкы уулум 9 жашында каза болду. Анан азыркы учурда жолдошум Калбаев Жеңиш дагы гемодиализ алат. 2000-жылкы балам дагы гемодиализ алат азыркы учурда.